Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас облусунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда, ушу Ленина көчөсү менен вокзалды көздөй келатканда Горький көчөнү билебиз. Ошо Горькийден Токойду көздөй түшкөндө 3-чү көчө, ушу Гагарина көчөсүнөн болжолу менен 50-60 метр айдаганда оң тарапта Гагарина көчөсү 85 номеру менен ушул үй сатыкка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге толугу менен бардыгын тартып берем. Жана видеого лайк басып, комментарий жазып, бул видео менен бөлүшсүңүздөр, сөзсүз түрдө. Азыр үйдүн ичине киребиз. Эшигин алдын, коро жайын бардыгын тартып берем мен сиздерге. Участок өзү, бисмиллахир-рахманир-рахим. Участок өзү 6 сотик экен. Тамдын размери 9га 7. Тегерек четин баары тосулган, ушул кирпичный үй. Экрандагы байланыш телефондорун көрүп атасыздар. Экранын ылдый жагында жазылып турат. Ушул үйдүн ээсинин номерлери. Ушул номер менен кабарлашып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасын 1,5 миллион сом сурап жатат. Мына мен сиздерге толук обзорго алып берип атам үйдү огороту менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына киргенде эле чакан киребериши бар экен. Киреберишинин бул жагында чакан бөлмө. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Азыркы үйдө эч ким жашабайт экен. Үйдө паровой отопление жок, бирок печкасы бар экен, кыргызча печкасы. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай кыргызча печкасы. Бул жагын гостевой кылсаңыздар деле болот. Эми чындыгында айтыш керек, бул үй баягы жаңы салынган үй эмес, мына печкасы турат. Эски эле тамдардан, бирок акыбалы жакшы, жашаганга болот. Ичинин баары акталган, сырдалган, каралган там экен. Мен сиздерге залдын ичинде толугу менен тартып берейин. Бул үйдө жашап, кененинен огородко жаңы там салсаңыздар да болот. Анткени район аябай жакшы бул жер. Токойго жакын, жайында тынч, инфраструктурасы да жакшы, мектепке, садикке бүт бардыгына доступ жакшы бул жерден. Азыр мен сиздерге коро жайын тартып берейин. Бул жакта ушундай өзүнчө летний кухня сыяктуу ушундай комнатасы бар экен. Ар кандай багытта колдонсоңуздар болот. Бул жагында да өзүнчө хозпостройкалар бар экен. Мына огороддун кененинен алып берейин. Огород аябай кенен, жакшы тосулган. Экрандан алыстабаңыздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Жана бул видео менен сөзсүз бөлүшкөндү унутпаңыздар.